Саламатсыңарбы урматтуу айымдар жана мырзалар. Менин атым Айнура Сагынбаева, мен врач, дерматолог, косметолог, психолог, сексолог, ишкер айыммын. Кадимкидей эле кыргыздын айымымын. Бүгүнкү тема абдан актуалдуу. Менде чындыкты эч ким айта албайт болуш керек. Негизи эле Кыргызстанда чындыкты айткан адам аз, бетке айткан адам андан беш бетер аз, а косметологияда деги эле дүйнө жүзүндө чындыкты айткан адамдар жок эсе. Анткени косметология бул бизнес. Ошол себептен бул видеодо мен эч ким айтпаган реалдуу факторду айтам. Беттин картаюусунун белгилери. Азыр Инстаграмды араласаң, баары эле бетке гимнастика саткандар, баары эле бетке крем саткандар, баары эле укол саткандар, пластикалык хирургия саткандар, иши кылып баш айланат. Кимисине ишенем? Кандай кылып жашарам? Эгерде мен врач болбосом, мисалы менин операцияларым жыйынтыгы, менин сырткы кебетем таптакыр бөлөк болмок. Анткени мен деген адиске ишенип барам да, ал адистин билимин, көз карашына, бүт баарына таянам. Билими, көз карашы ар кандай, эстетикалык табити ар кандай. Жана пластикалык хирургка барардын астына аялын карап бар дегендей ошондой тамаша бар да. Бул деген сулуулук медицинасы, бул ар бир ошол жерде иштеген адистин мындай медициналык билиминен тышкары сулуулукка дагы, эстетикалык дагы табити болуш керек да. Анын эстетикалык табити сенин табитиң менен дал келбей калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул өтө оор нерсе. Силерге ким жагат, эстетикалык жактан ким өзүн кандай алып жүрөт, ошону дагы карап барышыңар керек. Темага кайталы. Беттин картаюусунун белгиси. Баягыда Инстаграмды аралап, мен бир айымды көрдүм, кыргыз эле айым экен. Анан мына бетиңерге мындай упражнение кылган, мындай кылган деп көрсөтүп атат да. Мына мен 40тан аштым, карагычы мен кандай жаш көрүнөм деп. Ооба, жаш көрүнөт экен, жашнакай көрүнөт экен. Бетинде бурушу аз экен. Бирок мен деген врачмын да. Негизи эле ар бир адам подсознательно тиги арткы мээси менен картаюу белгилерин көрүп алат. Биз адам кирип келгенде эле 6 секундтун ичинде адамдын жаш курагын айта алабыз. Адам артынан баратканда деле адам жаш курагын айта алабыз. Анткени вербалдуу эмес, сөзү жок, күлүп электе, сүйлөп электе эле белгиси болот. Дене белги берет, бет белги берет. Беттеги белгилер. Биринчиден бырыш. Аны дароо байкайбыз. Бул жерде бырыш болот, күлгөндө бул жерде бырыш болот, кабактын ортосундагы бырыш болот, мурдун үстүндө күлгөндө бырыш болот, ооз чогулганда бырыш болот, кисет деп коет. Анан кулактын түбүндө бырыш болот. Кээ бир айымдар беттери чапжак, кургак айымдар полный бетинде бырыш болот. Моюнда бырыш болот. Бырыштын негизги себеби бул тери. Убакыт өткөндөн кийин териде коллаген, гиалуроновая кислота, эластин деген заттар жок болуп калганда. Ошон үчүн бырыш көбөйөт. Тери чөөлчак болбой калат. Экинчи себеп бул булчуң өтө катуу иштеп атат. Жаш кезекте булчуң араң иштейт да, тери резинкадай пук десе пук деп ордуна келип калат. Чөөлчак болот. Убакыт өткөн сайын тескерисинче мышца катып калып, тырышып. Кечке эле күлө беребиз, бетибиз кечке кыймылдата беребиз, мышца тырышып калат. Тери жанагындай эски чүпүрөктөй болот да, мынтип кичине эле тартсаң айрылат. Жаш кезекте тескерисинче. Ошон үчүн терини эмне кылышыбыз керек? Терини чөөлчак, нымдуу кылышыбыз керек, мышцаны, булчуңду бошотуп эс алдырышыбыз керек. Ошон үчүн ботокс атыш керек бошотуш үчүн, терини чөөлчак кылыш үчүн крем, тура крем, гиалурон кычкылы бар крем, активдүү крем, доктор Сагынбаева косметикс мисалы. Жана косметологиялык процедура колдон келсе. Бул аябай жакшы болмок да. Бул биринчи. Экинчи белги бул көлөкөлөр. Фото, видеого көптөн бери түшпөй, анан мисалы 1 жылдан кийин түшсөңөр, жүрөгүңөр түшөт. Менби деп. Мен ушундай болуп калдым. Бырышыңар жок болсо деле беттеги көлөкөлөр адамдын жаш курагын айтып коет. Ооба, көлөкө айтат. Көлөкө кайка түшөт? Көзүнүн астына түшөт. Кабак түшөт одой. Мына бул жерде көлөкө болот. Бул жерде көлөкө болот. Бул жерде көлөкө болот.
Анан бул жерде дагы мындай, могу жерде аң болуп калат, көлөкө болуп калат. Могу жерде аң болуп калат, көлөкө болуп калат. Көлөкөлөр. Көлөкө түшүүнүн себеби ар кандай. Бул жердеги көлөкөлөр эмне себептен? Бул жердеги көлөкө, могу жерде баштыкча бар. Баштыкчанын ичинде май бар. Бул жерде да май бар. Медиально, латерально деп коет. Адам бетин ачып караса, кадимкидей баштыкчада май, связка бар, кармап турат. Ошо майлар ыдый түшөт. Жердин тартуу күчү бар. Физиканы эстесеңер, ошо тартуу күчү менен ыдый түшөт. Биз деген мынтип басабыз да. Анан булар ыдый түшөт, оорулойт. Экинчиден, могу жерде камки-биша деген май бар. Кички кезде, жаш кезде бетибиз мына карасаңар, мен картаңбы, азыр жаш болуп калдым. Мына бетти өйдө көтөрөт да, камки-биша. Ошол жок болуп кетет. Жок болуп кетет. А могу жерде майлар ыдый түшөт. Көлөкө пайда кылат. Могу жерде көз аңтарылып, мындай болуп калат. Бул дагы аябай возрастты берет. Экинчиден, могу жердеги эки аң эмне себептен пайда болот? Сөөк ичкирет. Бул жерде сөөк кетет. Бул жердеги да сөөк кетет. Беттин формасы өзгөрүлөт. Могу жер жаш кезекте мындай болуп, тысырайып өйдө турчу да, бул жерде сөөк ичкирет. Кадимкидей ичкирет. Ошон үчүн 40тан өткөн айымдар, климакска жакындаган айымдар кальций ичкиле деп айтат да, сөөк сына берет. Апаларыбыз эстесеңер, нары мынтип тура эмес жатып койсо эле сынып калат. Бул дагы сөөккө аябай таасир этет да. Көлөкө бизди картан көрсө, жана Инстаграмда мен жаш көрүнөм деген айым өзүнүн бетиндеги көлөкөсүн көрбөйт. Көлөкө өтө көп. Мисалы, мен мына азыр подтяжка алдым, бирок баары бир көлөкөлөр бар. Албетте мен 25 жаштагыдай көрүнбөйм. Бирок өзүм жашыман жаш көрүнөм. Мен бетимди тарттырганым максаты ошол болчу. Өзүм жашыман бир аз болсо да жаш көрүнөм. Албетте мен 18-те, 20-дагы, даже 30-дагыдай көрүнгүм келбейт. Мен андай көрүнө албайм. Мен сөөктү чоңойто албайм. Бул мүмкүн эмес. Мен бияка кайра май куя албайм, мүмкүн эмес. Ошону түшүнүшүңөр керек. Анан ашыкча тери пайда болот. Кайсы жерде пайда болот? Мына бул жерде ашыкча тери пайда болот. Бул жерде ашыкча тери пайда болот. Сөөк ичкирет да кирет. Мышца тырышып калат. Май кетет. Ошондо тери каяка кетет? Шалпып ыдый түшөт. Ал дагы көлөкө берет. Кабактын үстүндө ашыкча тери пайда болот. Кабактын үстүнөн кесип алып салсак болот. Түшкөн майларды кайра калыбына бир аз болсо да келтирип, ашыкча терини пластикалык хирургия менен кесип, кайра кадап койсок болот. Массаж менен болсо, беттеги жанагы шишиктерди, кан жүгүрү начар болуп калат да убакыт өткөн сайын. Ошол кан жүгүрүн жакшыртып, бетте туруп калган суюктукту кетирип, лимфанын баарын айдап, бетке бир аз болсо дагы жана туруктуулук берсек болот да. Косметологиялык процедуралар менен терини чымыр кылсак болот. Косметика менен терини чоюлчаак, чымыр, нымдуу кылсак болот. Демек, сөөктүн үстүндө булчуң, фасция, май, анан кийин тери. Эмне маанилүү? Бет жаш болуш үчүн, картаң көрүнбөш үчүн, картаюу белгилери жок болуш үчүн. Эмне маанилүү? Сөөк жакшы болуш керек. Мага эчтеке кыла албайбыз. Булчуң бош болуш керек. Чымыр эмес, бош болуш керек. Бошотуш керек булчуңду. Анысы деле тырышып калат. Биз эң көп оозубузду кыймылдатабыз, көзүбүздү кыймылдатабыз, беттеги бүт булчуң баарын кыймылдатабыз. Бошотуш керек. Массаж, релакс массаждар. Релакс, ботокс, нерв тынч болуш керек. Мимикаңарды байкашыңар керек. Мынтип тырыштырбай. Жана Америкада кортизоловое лицо деген тренд чыкканда, кортизоловое лицо это стресс болгон аялдын бети. Мындай кабак түйүлгөн, бет тырышкан, ошону бошотуш керек да. Мээң бошосо, биягында бошойт да. Бетти бошотуш керек. Кереги жок гимнастика, тырыштырбагыла бетти. Мышцаны качать этип кереги жок. Бошоткула бетти. Бошоткула, массаж алгыла. Аюрведа жана майлар менен сүкөгүл, нервди тынчтангыла, мээни эс алдыргыла. Бул өтө маанилүү. Андан кийин майды эми калыбына келтире албайсыңар, только пластикалык хирургия менен келтире аласыңар. Филлер куюп атат, бирок филлерден дагы эми ал тууралуу өзүнчө видео тартабыз. Анан эмне маанилүү? Үстүнөн тери чөөлүп турат. Тери бул бүт баарын кармап турган каркас да, резинка. Ал канчалык мындай чымыр болуп жакшы тартып турса, ошончолук жакшы. А терини эмне тарта алат? Терини только косметика тарта алат.
Силер эми косметологияга бир жылда 1-2 жолу барасыңар. А косметика бул күнүмдүк тамак аш. Күнүмдүк тамак аш. Витамин Д же капельницаны больницага, ооруканага бир жылда бир жатып аласыңарбы? А жакшы тамактансаңар, күнүгө сапаттуу тамактансаңар, этин эттей, майын майдай, балыгын балыктай, витаминдерди жесеңер, албетте ден соолугуңар чың болот. Ошондой эле косметика терибиз үчүн тамак. Ошон үчүн доктор Сагынбаева Cosmetics биз өзүбүз жасаган, кандай ингредиенттер кошулган, 100% билген, гарантиясы бар косметиканы колдонсоңор туура болот го деп ойлойм. Картаюу белгилерин таптакыр жок кылып салыш мүмкүн эмес. Бирок бир аз болсо да карылыкты алыстатып, жашоо сапатын жакшыртып, өзүбүздүн психологиялык абалды жакшыртып, өзүбүзгө болгон ишенимди көтөрүп турсак болот да эмдар. Кээ бирөө мына эмне эле жашаргың келет, жаш курагың өтүп кетсе, анда өлүп калбайлыкы бар. Мына төрөлгөндө эле өлүп калып, баары бир өлөбүз деп. Туурабы? Жок. Канча жашасак дагы сапаттуу жашайлы. Нан менен чай ичсек дагы күлүп ичели. Туурабы? Видео жакса, айымдар, мырзалар, комментарий калтыргыла, бөлүшүп койгула, кызыктуу суроолоруңарга жооп берем. Анан албетте менин каналыма катталып койгула.